Биринчи орунга коюп калды. Себеби балдар интернеттейбизби, азыркы заманда интернет аламы деп коебузбу, же болбосо азыркы балдарды Z мууну деп коебузбу. Z муунун тарбиялоого биздин күчүбүз бир аз алсыз болуп калды деген мезгил кеп калды да азыр. Балдарыбыз инновациялык маңкурттук деп коюп интернетти туура эмес пайдалануу. Керек болсо ошол чоңдорубуз деле интернетти туура эмес пайдалануу бул биздин эң жогорку көйгөйүбүз болуп калды. Бул көйгөйлөрдөн кантип арылабыз? Бул көйгөйдөн сиздерде ушул энелер мектеби группасында ушул китеп боюнча сабак болот. Бул Гапырманаев агайдын китеби. Бул китептин ичинен энелер эмнени үйрөнөт бул китептин ичинен? Энелер балдарынын жаш өзгөчөлүктөрүнө карап мамиле кылууну, тарбиялоону, мектепке кызыктырууну, билимге кызыктырууну, китеп окууга кызыктырууну, анан ошол заманбап гаджеттерди туура пайдаланууну, балдардын переходный возраст деп коебуз, жаш өспүрүм курагы деп, өткөн мезгили деп коебуз. Ошол мезгилде балдарга кандай мамиле жасаш керек? Балдарга жасаган мамиле, эненин маданиятын, негизги эле эне деген улуу наамга ылайыктуу боло турган баардык сапаттарды үйрөтө турган сабактар ушул китеп аркылуу жүргүзүлөт. Эмес ар бириңиздерге ушул китепти алууну сунуш кылам. Себеби биз берген сабактарды китептен дагы бир сыйра окуп туруп анан конспектлесеңиздер, сиздерге аябай жакшы натыйжа берет. Энелер мектеби боюнча Гапырманаев агайдын жетишкен ийгиликтерин айтып өтөйүн. Номер 3 гимназияда ОРТдан балдар 100% жогорку балдарды алышат. Бул деген бир классында 23 окуучу болсо, 23 окуучунун баардыгы орточо баллы 170 балды алышат. Орточо дегенде буну жакшы түшүнүшөт мугалимдер болсо дагы, ата-энелер болсо дагы. Ал жерде балдардын мисалы ошол республикалык олимпиадага даярдоодо, жалпы республикалык тестирлөөдө даярдоодо балдар менен кошо энелерин кошо даярдантат. Себеби эне үйгө барганда баласына кандай жардам бериш керек, эне кантип шыктандырып туруш керек баланы. Ошол сабактар өтүлөт. Бул номер 3 гимназиянын жетишкендиги азыр Кыргызстан боюнча биринчи орунда турат билим сапаты. Ушундай натыйжага кантип жетишишти? Баардыгы ушул энелер мектеби сабактар аркылуу жетишкен. Агайдын мектебинде жаш мугалимдер мектеби бар. Мугалимдердин дагы кесипкөйлүгүн арттыра турган, энелердин билимдүүлүгүн арттыра турган. Анан балдарга акыл эмгегинин маданияты деген сабак бар. Бул билимди оңой алуунун жолдорун үйрөтө турган сабак. Ушул 3 система биргелештирилген системанын негизинде номер 3 гимназияда эң мыкты жетишкендиктер болуп жатат. Ал биз дагы ушул энелер мектеби аркылуу ар бир эне өзүнүн балдарын бир коомго тарбиялуу, керектүү инсан кылып тарбиялай алса, өлкөбүзгө кошкон чоң салым болуп эсептелет.